жеңеңчи. Bir ayda başka bir iyi olgan dedi. Так, достор, бізден бір тренд болсын аз көз. Я хотя бы деген тренд қылайық. Брадан, башынан сөзіңіз. Yo, давай sen. Мен О, sen birinci olsan. Я хотя бы сіздей семіз емеспін. Ne deydi? Ya хотя бы az da olsa stiline giyinем. Чё, бля? Не видно, что ли? Мен хотя бы алдамайын депчи. Так. Я хотя бы душа yok болбойм да. Мен хотя бы 4-5 қатыным жоқ. Жеңе, извини, брат. Ya хотя бы жеңеңчи. Bir ayda başka bir iyi olgan dedi. Ассалаумалейкум, достор. Бүгін бөлсе Орозоның бірінші күні. Таңғы саат 5:30-да біз қағиттамыз. Ассалаумалейкум, біз мечетке бара жатырмыз. Машалла. Мен мечетке 2-3 жыл бармаған, осы аргеннің ниетімен мечетке бара жатырмыз. Еще чисто доски қырғыз болып қалыптыз. Достар, барыңыздарға салам. Бүгін бөлсе арапа. Иық Рамазанның бірінші күндері келе жатады. Шу Орозоның астын айтайын. Бекерлі күнігі батпелі болач, пожалуйста. Мен білем өзім конченый адаммын да, өте жаман адаммын. Тарбиясызмын, тиранмын, аялдарды да ұру өлтірім бар, адам реально. Да, мне үйлема тарбия берген емес, апам, атам бардығы тиран. Таңғы саат 5-те тұрғызады, да, бір жолы. Білмеймін уже, ештеге қалбады ғой, бір жақсы сөз жоқ қой негізі. Да, я конченый адаммын. Просто бірле сұрау, жаңы жашау баштады, жаңы көбір тейді. 2,5 saat интервью болсо, 2,5 saatында мен жанагы балага обидно эмеспи дейм да, кечке мен сөз болуп атам, жаңы жашоо баштады, күйөөсү уже билбейм, эсимен аялым болгондо уже мен жаңы жашоо баштап кеткенде, ал тууралуу адам тууралуу айтпайт болчумун да. Бул жерде ким хайп кылып атканы уже там ясно го дейм. Так что да. Орозонун астына бар нерсени кечирип, обидаларды жибербейин десең уже келе атат да, мынаяка келе атат. И особенно оштук тарап ошондой, оштуктар тигиндей. Что там оштуктар там бир жериңерге там кирип атабы эмне? Оштук болобу, жабаттык болобу, какая разница? Эми бир жолу 5-те туруп тур деп билбейм, эмне жерде унчуп эле го. Негизи кыргызда бир жакшы сөз бар да, атаңды өлтүргөнгө апаңа бер дегенчи. Ошол нерсени пайдаланып келтам, ажырашкандан кийин бир жолу интервью бердим. Аны да өзүм мал кылдым да, мен өзүм конченый үчүн ушинтип ажыраштык деп. Анын бактысын да буза албайм деп. Адам канча ойлогон сайын билбейм, пиздец болот, короче, болот. Реально мен негизи баардык факт тур да, короче, бүт просто айтсам азыр эми билбейм. Турмуш бузулуп калбасын. Ана, короче. Достор, кечирим сурайм, таң атпай силердин да эмеңерди келтирип. Жок, просто негизинде да мага канчалык хейт болсун уже мага теппейт, менде бетте бет калган эмес да. Анан кыргыздар ушундай, оштар өзү ушундай адам ордуна көрбөйт дегенде нервиме келет барго, реально. Мага уже эчтеке теппейт барго, элиме жериме асырыштын кереги жок, достор. Эгер мен жаман болсом, башка болсом, анда мен билбейм, давно эле чыгып аялым жамандап отурмакмын да. Нет, она реально самая лучшая в мире. Чындап да. Билбейм, бактылуу болуп кеттин деген сайын уже башыма теп атат. Орозонун астында урушуп, бири-бирибиздин абийибизди ачкым келбейт да. Дагы эле унчукпайын деген бирок болбой атат, короче. Негизи могу калпакты айска берген болчумун да, бирок ал жеп атат го. Негизи сөздүн ачыгы мындай керек экен да, бир катын жамандап, хайпабайт этип, ошентип жүрүшүм керек экен, интервью берип, анын оюндачы. Жок, биз андай эмеспиз. Реально, мен өзүңөр мени салыштырбай кала. Мен даже элементарно өзүмдүн досумду жамандай албайм. Мен ал анткен, тигинткен деп кошуп ташып. Просто, блин, өзүнүн өмүрү кызык эмес, зачем? Там айтат, там хайпа жок, там хайпабайт эте берет. Где там логика? Мен бирөөз жамандадымбы, бирөөз бирдеке деп чыгардымбы? Просто жашагылачы, жандарым, жашагылачы, өзүңөрдүн жашоо менен. Ал дагы бир тынчыга койду бар го. Сөздүн ачык ажырашып кутула албайтам, бля, реально. Көп нерселер бар да, просто бир койгулачы, бир жашагылачы.